Малиусу лампа заводу Борбор Азиядагы электр лампалардын 100дөн ашуун түрүн чыгаруучу алдыңкы заводдордун бири катары белгилүү. Малиусу шаарындагы лампа заводу кезинде 7-8 миңге чейин кызматкер эмгектенген мекемеде азыркы күндө 1,5 миң жумушчу иштеп жатат. Иш орундарынын кыскарып кеткени өндүрүштүн солгондаганы себеп болду. Күпүлдөгөн заводдо бир убакта жылына 400 миллион дана электр лампасы өндүрүлгөн. Азыр эми 90 миллион дана чыгарылууда. Соңку кезде продукцияны сатуу жагыда маселе жарала баштады. Эгер заводдун иши ушул нукта улана берсе, жакынкы жылдары толук банкрот болуп калуу коркунучу бар. Bunu 10 mingde işlep 300 mingde işleyecek de. Hani sayızmanda. Hazır 2 minge jakın 1,5'den aşağı adam var da. Hazır mine uğuk atağız Kırgızneft'teki içine alatım işte. Hazır cumhurçulardan da jakşı eme var da. Ötüp kalsa aylığa götürülüp kalat. Hani stabil iş bulup dep oşonday bir jakşı ümitli turabız hazır. Süyünüp. Kırgızneftgazga men işenem полностью. Себеби азыр көрүп атабыз булардын өнүгүп атканын, шаардын өнүгүп атканын, элдери кандай, рабочылар кандай жашап, кандай айлык алып атканын. Кандай эми ошолорго алып бизде ушундай бир көмөк көрсөтүп, колун берип бизди тургузуп өйдү. Жаштардын штаттарды чоңойтуп, вспомогательный цехтерди ачып, келечекте эми акчалуу болсо баары болот экен да. Ошон үчүн бул организация алса, мен ойлойм, ошо өзүлөрүндөй кылып бизди жакшы деңгээлге чыгарып кетет да. Biz Kırgızneftgaz azır qarap көрүп азыр алабыз деп атабыз. Эгер алган болсок, биз өзү кышын жазын буларга газды арзан газ коебуз. Ошонун эсебинен булардан чыккан лампалар дагы баалары жакшы болот. И көпчүлүк эл бул жердеги шаарда тургундар дагы иш менен камсыз болот. Кудай буйрса, биз мына азыр токтоп аткан предприятие ишкананы кайра жандандырып, кайра ушул шаардын элине келечегине социалдык вопросторду чечүүгө Кудай буйрса жардам кылганга аракет кылып атабыз. Кыргызнефтгаз ачык акционердик коому аталган заводду карамагына алса, кандай багытта өнүгөт, жумушчуларга жана шаар тургундарына кандай пайдасы тиет атап берели. Биринчиден, лампа заводдогу өндүрүштү оор абалдан алып чыгуу аракети көрүлүп, айнек чыгаруучу цехти жандантып, түрдүү айнек идиштердин өндүрүү боюнча атайын лампа заводунун адистери тарабынан 4 миллион доллардан ашык бизнес долбоору даярдалган. Кыргызнефтгаз өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүүгө ылайыкталган курулушту аягына чыгарат. Натыйжада 100 миллион дана айнек идишти өндүрүү бизнес долбоору ишке ашат. Цех толугу менен иштеш үчүн азыр эми 2 жыл мурун проект кылганбыз, план кылганбыз. Стеклотара чыгарганы, банка, бутылка. Эми ошо стеклотара чыгарып калсак, бул цех круглогодично иштейт. Бердеги адамдар бардыгы ишсиз менен камсыз болот. Дагы кошумча бир 100-150 адам жаңы орун ачылат. Аны эми бизнес проект кылып, Российско-Кыргызский фондго тапшырганбыз. Эми алар ошо карап атат. Экинчиден, Кыргызмунайгаз ишканасы Кочкор Таш шаарына 7 сомдон газ берет. Ал эми лампа завод Газпром ишканасынан 15 сомдон газ алып жатат. Эгер Кыргызнефтгаз лампа заводду өзүнө алса, арзан газ менен камсыздай алат. Бул өз кезегинде өндүрүмгө чоң пайда болот. Ламповый завод акыркы жылдары убуткада чыгып атат да, мына 2 жылдан бери подряд. Ызбыт кыйын болуп атат, эме болуп атат. Ошого азыр жаңы продукция чыгарыш үчүн мына булар азыр бөтөлкө менен жана банкаларды чыгарабыз деген пландарды койгон. Ага средствасы жок болуп атат. Мына 4 миллион доллар керектелип, ошону эме кыла албай, азыр дагы кредит алса, кайра эле ошондой эмеге барып калып атат да. Ошого өкмөт жактан азыр биз эми мындай бир эме болсун деп, мына Кыргызнефтгазды билесиңер, былтыркы жылы почти балансовый прибыль 1 миллиарддан ашык чыкты. Ошондо бир 800 миллион сомдон ашык 9 миллиондой таза киреше алышкан да. Бирок ал кредит албай эле булар шефствого алып эме кылсын деген максатта азыр карап чыгып атабыз да. Мисалы ошол эле 4 миллионду булар өзүнүн прибылынан берип, бу жерге дополнительный ошондой эме чыгарса болот. Жана өздөрү планируют этип аткан бөтөлкөлөрдү, ошондой айнектен кылынган идиштерди, ошондой банкаларды чыгарса болот. Экинчиден, Кыргызнефтгазды билесиздер, өзүнөн газ чыгат, мазут чыгат. Ал себестоимостько влиять этет. Мисалы, ал Кыргызнефтгаз Кочкор Атага 7 сомдон газ берет. Производствого өзүнүкүгө эгер буну шефствого алган болсо, ошол 7 сомдон да төмөн газ болсо, булар мына 15 сомдон газ жагып атат. Газды мисалы үчүн ошол жана Газпромдун газын 17 сомдон алышып атат да. Ошондо 10 сомго
арзан газы болот и чыгарган продукциясынын себестоимосу да аз болот да. Ошол маселени азыр мына ошол эки заводдун экономисттери, өзүнүн менеджерлери бир сыйра карап азыр талкууга алып атабыз да. Ошону кандай жолдор менен эме кылса ушул ламповый заводду токтотуп калбай кайра дагы өркүндөтүп өнүктүрүш керек деген максатта иш жүргүзүп атабыз. Үчүнчүдөн, Кыргызнефтегаз ишканасы заводду карамагына алса, заман талабына ылайыктуу жабдуулар менен жаңылап, сатыкка ылайыктуу өндүрүм чыгарууну колго алат. Электр энергияга үнөмдүү болгон жарык диоддук лампалар өндүрүлөт. Алдыңкы дүйнөлүк технологияларды өздөштүрүү менен модернизациялоо боюнча мүмкүн болгон иш-чараларды өткөрүп, алыскы жана жакынкы чет мамлекеттердин базарын ээлөөнү максат кылууда. Бул бизнес долбоорду ишке ашыруу менен шаардын бюджетин бекемдеп, салык жана соц төлөмдөрдүн көбөйүшүнө, шаардын өнүгүп өсүшүнө мүмкүнчүлүк жаралат. Экинчиден, шаар жашоочулардын негизги каржы булагы болгон жумушчу орундар сакталат жана көбөйөт. Үчүнчүдөн, үйлөрдө дайыма жарык күйүп, үзгүлтүксүз табигый газ менен жайы кышы 10 сомдун тегерегинде бир баада камсыз болот. Ламповый завод бул градообразующий ишкана. Негизинен ар бир үйдөн почти бир адам ушул ишканада иштейт. Анан өзүнүн үй бүлөсүн багат да. Анан бул жерде эми кошумча мына стеклотара чыгарабыз деген, цех курабыз деген заводдун программасы бар. Ал ишке аша турган болсо дагы кошумча орун, жумуш орун болот эле. Bizde Kırgızneftegaz'da cemaatlik kelişim var. Mümkünde ошол иш берүүчү менен элдин атынан келишим түзүлгөн. Келишим боюнча льготалар өтө көп бизде. Эгерде булар өтүп калса, булардын элине да жакшы болот. Ошол льготаларды колдонот. Курортторго бекер барат. Балдарыбыз садикке такыр арзан барат. Мына бул лагерге жөнөткөндө бекер барат биздин балдар. Кыргызнефтегаз иштегендердин баары ушу лагери бекер, профилакториябыз бар бекер. Буларды деле ошол келишимге коштуруп, булардын элине дагы көп жеңилдиктер болуп калат. Кудай кааласа, биз ойлойбуз, бул ишке аша турган болсо, аябай Майылсай элине, Кыргыз мамлекетине жакшы болот да. Майлы суу ламповый заводу менен биздин Кыргызнефтегаздын ортосунда тыгыз байланыш бар. Биз көп жылдан бери чогуу иштешип келатабыз, бирок биз көп жылдары аларга жетиштүү көлөмдөгү газды бере албай келгенбиз. Ошого алар көбүнчө өкмөткө кайрылат эле, өкмөттөн бизге жазат эле, возможностька жараша бере албайт элек. Ошо көп маселелер боло бергенине байланыштуу 20 сентябрда былтыр 19-жылы Минэкономикада комиссия түзүлгөн. Ошо Майлы суу ламповойдун көйгөйлүү маселелерин текшерүү боюнча. Ал комиссия өзүнүн жумуштарын алып барган, алар өздөрүнүн сунушун берген. Ошо сунуштун негизинде быйыл 20 февралда, 12 февралда Минэкономикада чогулуш болуп атат. Алар катышты, биздин жетекчилер катышты. И ошол жерде мындай жазылып атат да протоколдо. Во исполнение протокола совещания вице-премьер-министра Кыргызской Республики, рассмотрев, обсудив возможность использования правительством Кыргызской Республики преимущественного права выкупа стратегического объекта МЛЗ. Участники совещания, обменявшись мнением, решили. 2-3 пункт бар. 3-чү пунктта Кыргызнефтегазга рекомендовать этип атат. Ошо Майлы суу ламповой заводун приобретение кылып алгыла в рамках процедуры банкротства деп бизге сунуш берип атат. Ошондон кийин биз 12 февралдан баштап барып изучать этип баштаганбыз, бирок пандемия башталып кетип, мировой рынокто нефтинин баасы түшүп кетти. Биз ойлонуп калдык, дальше кандай болот деп. Биздин тетиктер келип калабы, келбей калабы, добычабыз кандай болот деп. Кийин мына августтарга келгенде уже билинип калды, биздин добычабыз кетип атат, жакшы. Ошондой эле дагы кайра 19 августта быйыл Майлы суу ламповой заводу премьер-министрге письмо жазып атат. Ошо 12 февралда силердин Кыргызнефтегазга сунуш эмне болду? Ошону чечип берсеңер жакшы болот деп РЖП жазып атат. Очень надеюсь на положительное решение и дальнейшее плодотворное сотрудничество. Музей Садыков РЖП кол коюп жөнөтүп атат. Буну премьер-министрде керектүү адреске жөнөтүп атат, бизге келди. Биз анан кийин 24 сентябрда Майлы суу ламповой заводуна губернатордун орун басары баш болуп барып, алардын жетекчилери менен чогуу сүйлөшүп, ошо 30 сентябрга чейин жобубузду айта турган болдук. 25 сентябрда биз правление өткөрдүк. Правлениеде рабочий группа түзүлдү. Рабочий группа барып аларды таанышып келди. И ошол эле жерде юридический отдел, финансист, экономисттердин бардык жумушун аткарыш керек болчу. И совет директоровго кайрылуу жазылган. Анан кийин совет директоровдон бизге жооп келип атат. Бул өзүңөрдүн немеңерге, полномочияларга кирет, правлениянын өзүңүздөр чечсе болот деп. Ошонун негизинде 30 сентябрь күнү
правление өттү и правлениянын чечими чыгып атат. Решениясы мындай болду эми. Приобрести открытым акционерным обществом «Кыргызнефтегаз» общество с ограниченной ответственностью Майлисуйский электроламповый завод в соответствии с законом Кыргызской Республики о банкротстве на конкурсной основе. Bunu юристтермен изучать еттик, алганда эки жолу бар экен сатып алгандын. Бирөө конкурстук негизде, экинчиси аукциондун негизинде. Биз ошо конкурстук немени тандап алдык, потому что бизде табигый газ бар, бизде ресурс бар. Биз ошо газды беребиз, ошо негизинде бул неме ламповый заводко немесин азайтабыз, ламповый заводдун себестоимосу арзандайт, анан кийин лампанын баасы арзандайт, ошондон кийин кирешеси көбөйөт деген чечимге келип, ошо в рамках процедуры банкротства на конкурсной основе деп чечимди бердик. Анан кийин бул жерде экинчи токтоо менен өкмөткө кайрылуу жаздык. Өкмөт эми ошо банкроттун негизинде, процедура банкрот негизинде бизди конкурсный основа кылып чечип берсе, жакынкы күндөрдө Кудай кааласа. Мына бул жерде 12 февралда эле бизге сунуш берген, рекомендация этип ушу силер алгыла депчи. Биз алабыз деп, биз өзүбүздүн немебизди бердик, сунушубузду. Значит, өкмөт ошону күтүп аткан. Мен ойлойм, өкмөт муну положительный чечип берет. Ошондо биз Майлисуу ламповый заводун алабыз. Кудай кааласа өздөрүнүн жакшы мына проектиси бар, ламповый заводунун бизнес проектиси. Ошону ишке киргизсек, ламповый завод күркүрөп, мындай иштеп баштайт да. Эл жумуш менен камсыз болот, сокращениялер токтойт. Келечекте ламповый заводдун кийинки линиясы жумушка түшсө, ошол жерде шаар да өнүгөт, элдин немеси жашоо турмушу да өзгөрөт. И Майлисуу шаарына дагы биз жайкы баада бирдей газ берели деп ойлоп атабыз. Ошону бул жерде бүт бардыгы Кыргызнефтегаз менен Майлисуу ламповый заводунун ортосунда болуп аткан иштер. Ушул немелер Кудай кааласа мына шайлоолордон кийин чечилип калат. Анан ана жерде элдер айтып атыптыр, булар шайлоонун астында келип эле немесип атат, кандидаты бар экен деп. Ооба, биздин кандидатыбыз бар, бирок биз шайлоонун астында барганыбыз жок. Мен мына силерге айткандай, былтыркы августтан башталган маселе. Август, декабрь, күз, мына август келди. 1 жылдан мурда башталган иш да. Биздин кандидат болсо, болбосо да биз бул жумушту аткармакпыз.